Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз азыр Дубайдабыз. Тагыраагы Бириккен Араб Эмирлигинин Дубай шаарында, анын четирегинде да Шаржа деген шаар бар экен. Шаржа Эмирлик. Ошол жердебиз. Мархаба деген аукцион өткөрө турган жер. Бүгүн мынакей сиздердин алдыңыздарда автоунаалар турат. Көпчүлүгү бул Америка Кошмо Штаттарынан келген машиналар экен. Бул жерде көбүнчөсү атайын Carfax деп коет, билесиздер, урулган машиналар. Ар түрдүү, ар кандай деңгээлде урулган машиналар бар экен. Мисалы, бунун вампери жок экен, дагы башка нерселери, мисалы крыло, ушул сыяктуу нерселерин башынан коюш керек экен. Моторго кандай болгон? Моторго жетпеген окшойт. Алдыдан урулган экен да. Бул менин оюмча орто Carfax'тагы орто урулган машина болуш керек. Мен негизинен унааларды өтө эле жакшы билбейм. Мисалы, бул готовый вариант деп да коюшат экен, даярдалган атайын ошондой окшойт чамамда. Ушундай машиналар бүгүнкү күндө Кыргызстанда аябай көбөйүп жатат, себеби биздин мекендештерибиз, анын ичинде биздин досубуз Дархан Эргешев ушул Дубайдан биринчилерден болуп, кыргызстандыктардан интернет аркылуу жалпы кыргызстандыктардын көзү менен ушул жерде келип өзү текшерип машиналарды салып баштаган. Бүгүн биз дал ошол досубуз Дархан Эргешев жөнүндө репортаж тартабыз, анын ишмердүүлүгү тууралуу. Барыңыздар билсеңиздер керек, ал дагы белгилүү кыргызстандык спортчу, айрыкча ошол ММА тармагындагы көрөрмандар жакшы тааныйт. Алдыда дагы Индияда 28 октябрь күнү беттешине даярданып жатыптыр. Бирок кыргызстандыктардан, кыргыз спортчуларынан айлансак болот. Бир эле учурда өзүнүн ишин дагы, ошол учурда спортту да таштабай эмгектенип жатат экен. Биз азыр ошол Дархан досубуз менен маек куруп сиздерге жакшы репортаж тартуулайбыз. Салам алейкум. Дархан, мишайт этип койбодумбу? Мынакей, ушинтип күндүн ысыгына карабастан күндүз келип машиналарды тартып жүктөп аткан кезиң экен да бул жерде. Жакшы иштер кандай болуп жатат? Негизинен эле бул авто бизнес бүгүнкү күндө кандай өнүгүүдө Кыргызстанда? Жана сен биринчилерден болуп ушул тармакка келип баштадың эле. Кандай өзгөрүүлөр бар ошондон бери? Анан жеке өзүң тууралуу, алдыда бир Индиянын эң алдыңкы промотордук компаниясынын чемпионусуң бүгүнкү күндө. Ошол жакта да беттешке даярданып жатасың. Эки ишти бир алып кетүү кыйын болбой жатабы, айрыкча ошо беттешке аз убакыт калган учурда? Салам алейкум Нурстан, кандайсың? Жакшы, куш келипсиңер. Бүгүнкү күндө авто бизнес именно өзүңөр көргөндөй Дубай, TikTok'ту да, Instagram бардык жерде авто Дубай болуп атат. Ооба, азыр тренировкадан чыккам, эртең тренировкадан чыгып, группага бүгүнкү ойноло турган аукциондогу машиналарды группама жүктөгөнү келдим. Анан эң эле биринчи жана суроого жооп берип кетейин, эки тарапты кандай алып кетесиң деп. Бүгүнкү күндө жумушту дагы, бизнести дагы, анан профессионалдык спортту алып кетиш, конечно, чынын айтканда оор болот, бирок Кудайга шүгүр, Алла Таала чекшүүлөр болсун, акырынан мээнетти кылтабыз, мээнетибизге жараша үзүрүн көрүп атабыз десем болот. Чынында кыйын, спортто дагы жүрүп, анан эртең кечке ушундай рынокто да жүрүп, эки тараптан бирдей алып кетиш көбүнчө жана болуп калат да. Морально чарчап каласың, себеби дегенде ой бир жерде эмес болот да. Клиенттер менен телефон тынбайт, күндө клиенттер менен болосуң, тренировкада болуп. Но Кудайга шүгүр, аракет кылтабыз, акырынан болуп атат. Июль, август айы погода катуу ысыйт да. 3 футболка менен жүрөбүз. Эртең менен чыгабыз дагы бир видео тартканча бир футболканы алмаштырасың, дагы экинчи гаражга барганча дагы бир футболка, анан обед кеткенче дагы бир футболка кийесиң да, себеби өтө ысык да. Азыр мынакей бүгүн Мархаба деген ушу Дубайдагы эң чоң аукциондордун бири, Шаржадагы. Мына бүгүн көрдүңөр да, нумерация менен кетип атат мынакей. 87, 75, 26 булар багы катарына нумерация менен келип живой ойноп атылат да. Мисалы үчүн сиз бересиз 20 миңге кылсаңыз, мен да үстүнө 500 кошомон. Эң акыркы адам берген адамдан башка эч ким көтөрбөсө ошо машина уже алат да. Мен азыр өзүмүн WhatsApp группаларым бар, мындай Авто Дубай
KG деп бар, 2 группам бар. 2 группам берде полный уже варианттарды азыр мен иним да уже экинчи аукцион кичине алысыраак да 40 мүнөттүк жолду. Ал жакта долтат. Иним ал жактан тартат, командада балдар. Мен бул жактан тартам да. Байкашымча бул жер Мархаба Шаржадагы эң чоң аукцион өткөргөн жер окшойт. Көптөгөн кыргызстандыктар жүрүшөт. Анан мындай маалымат иретинде айта турган болсок, мынакей аукциондо 26 номерде ойнотула турган Nissan Altima деген машина экен. Бул 2019 жылы чыгыптыр. Баасы 26500 дейт. Плюс ватт дейт. Ватт деген чындыгында түшүнгөн жокмун, бирок 26500 бул да ушул Бириккен Араб Эмирлигинин акчасы дирхам менен эсептелинген. Ошондо доллар менен бир болжол менен 6000 7000 болуп калат окшойт, 7000 8000. Ушундай. Бул эми башкы баасы экен. 2019 жылы чыккан машина үчүн менин 6000 7000 жакшы. Эми бул жаңылык эмес, көпчүлүк кыргызстандыктар үчүн, себеби көп эле мекендештерибиз азыр баягы социалдык тармактарда, айрыкча TikTok, Instagram аябай ушул эле Дархан досубуз, мисалы Авто Дубай KG, андан башка да кыргызстандык мекендештерибиз чыгарып атып көрүп калдык. Бул баягы биз үчүн жаңылык деле эмес да. Буга чейин биз ошол социалдык тармактардан көрүп жүргөнбүз. Анан жеринен келип көргөн дагы жакшы экен. Эми алыстан көргөн да жакшы. Мынакей биздин досторубуз, мисалы ушу ушул Дубайда иштеп аткан Дархан сыяктуу досторубуз алыстан болсо дагы баарын тең карашып, аманатка кыянат кылбай тандап берип жөнөтүп атышат. Анан дагы бир ар бир ушул авто менен иштеген досторубуздун Дубайда атайын тур да уюштурат экен, Авто Тур Дубай деп. Дарханда да бар экен Авто Тур Дубай. Да ошол менен келип өзүңүздөр Дубайды да көрүп, рынокты да көрүп, айрыкча азыр аба ырайы да сонун болуп калыптыр. Анан өзүңүз тандаган машинаны жеринен аукционго өзүңүз катышып алсаңыз да болот экен негизи. Алдыңыздарда Tucson 2019 удары алдынан болгон. Бизге азыр берден комплект бампер керек, 2 фара. Моторго келсек, мотор таза. Жүргөндө да текшерип көрөбүз. Вот радиаторлордагы удар жетпеген, лонжерондор удар жетпеген. Бизге бампер комплект и фара керек. Башталгыч баасы $7500. Примерно $8500 чейин ойносок болот. 9 болгону 48000 миль жүргөн. Простой велюр салондо. Бул простой комплектация, электропакет. Ички салонун химчистка кылдырышыбыз керек. Химчистка кылдырсак, диск жакшы. Примерный расходу, достор, расходу $1000 $1200 чейин кетет. Бампер комплект примерно алсак, фаралар менен, еще покраскалар менен, химчисткалар менен примерно $1200 расходу бар. Примерно $8,500-9,000 чейин утсак, $2,500 жол кире, растаможка 3000дей. Кыргызстанга 14-15-16 чейин турат. Жакшы эле вариант 9000 чейин утсак, 9000ден ашып кетсе невыгодный болуп калат. Жакшы Дархан, демек азыр сен бир канча 20дай машинаны Инстаграмга чыгардың, 30тайбы? WhatsApp группага. Инстаграм, WhatsApp группага чыгарды. WhatsApp группадан аякта бир 3000-4000 адам бар экен, 2-3 группа бар. Ошол жактан кызыккандар азыр эми Дарханга байланышка чыгат. Командасы бар экен Дархандын, баарына чыгып туруп Авто Дубай KG'ге. Андан кечинде эми буйруса аукциондон эл кызыккан машиналарды ойнотот экен. Мына аукцион өткөн жер экен, урматтуу достор. Бул жерге карасак, мынакей адамдар отурат экен бу жерде. Аукцион болгон жер. Мынакей өзүңөр көргөндөй, берде телевизорго машинанын башталгыч баасы чыгып турат. Машина ушундай менен катарына ушундай болуп кирип келет. Биз биякта отурабыз да. Биякта отурабыз, элдер толуп кетет берге чейин. Ушул жерден отурабыз дагы, жаккан машинаны
кол көтөрүп тура беребиз да. Мындай жарым көтөрсөң 500 дирхам кошулат. Мынандай көтөрсөң 1000, мынандай көтөрсөң 5000ге чейин кошулуп бересиң да. Ошол жерде отурасың дагы как положено ойной бересиң. О жерден канчага чыгат? Бияктан автоматтан сен көтөргөн сайын автоматтан наракка экранга чыгып турат да. Бияктан бир колубузда клиент өзү көрүп турат, бир колдо ушу машинаны карап туруп ойной беребиз да. Ойноп, мисалы үчүн берден машина чыктыбы, мисалы үчүн бир Camry же бир Sonata келсе, мисалы үчүн 15 000 долларга алдыкпы, алабыз менен 20% барабыз дагы мынакей кечке мал бияка келсеңиздер. Уже кечке мал ошол жерден уттукпу, сразу келип автоматтан 1 мүнөттүн ичинде берге келесиң дагы 20% төлөйсүң. Сага примерно мындай Can I take brother for video? Мындай примерно сага ушундай канчага машина алынды, канчанын жылдарын полный жазып берет, канча депозит төлөдүң. Ошол эле машинаны уша сага ушундай кагаз берет, 20% төлөйсүң, болду. Кете берсең болот, машинаны алып алчы. Потому что булар гаражга машинаны гаражга барып токтотуп коет. Уже клиент 3-4 күндөн кийин акча которот, полный акчаны. Акчаны ушул кагаз менен аласың да, полный акчаны көтөрүп алып туруп жүрүңүздөр, офиске кирип чыгайлы. Hyundai Sonata 2021 буйруза 66 биздин машина келип калды уже. Азыр басы чыкса ушуну ойнойбуз буйруздар. Клиентке ойнойдун алдында полный клиентке бир сыйра чалып курска коебуз. Ассаламу алейкум. Таксыр, кандайсың? Жакшы, ден соолуктар. Дагы бир Sonata бар экен. Sonatаны көрөйлү. 2021 удар алдынан болгондо. Удар алдынан болгон. Ошону 11 чейин көрөйлү таксыра бул машинаны. Ошо примерно 1,5 миң долларлык расход болот да. 11 чейин көрөйлү таксыр ушунучу. Кандай дейсиз? Байкап көрөйлү 11 чейин, а? 11ден ашса уже не стоит. Полный комплектация экен. Бир көрөйлү буйруза. Егиндерге жарашаттан койдум. Жашыл жанды. Жашыл жанды эми баягы жана болот да, уже ким акыркы бааны берет, ошол алат да азыр. 100 миң дирхам болду. 100 миң дирхамы. 36 миңге сатылды ошондо. Мынакей биздин машина келди азыр. 40 миң 11 миң долларга чейин азыр көтөрүп көрөбүз да. Вообще кымбаттап кетти да. Ол көтөрүлдү, сразу эле бак көтөрүп кетти, биздин баадан да сразу өйдө болуп кетти. Жок. Он 13.600 еще красный жанбай турат, көрдүң, эми жанды, көрдүң, эми жанды. Ар ким эң акыркы баа берет, ошо алат да азыр. Ким эң акыркы бааны берсе. Бааны ушуга чейин братанам да көп көтөрүлөкса, Кудайга шүгүр. Атак эгер бардыгыбыз эле жакшы келишип ойнойбуз да, атак эгер ар кимибиз эле чөнтөккө эле карап эле баягы клиентим шунчага чейин дей берген болсо, машина кымбаттайт дагы. Кыргызстандын эле сеназы болуп калат да. Кыргызстан сеназы, клиентибиз 2 ай күтөт же 1,5 ай күтөт. Кыргызстан сеназы менен алган это туура эмес да.
ошо Кудайга шүгүр берде канча деген кыргыздар жүрөбүз. Баардыгыбыз бири-бирибизге себепкер болуп келгенбиз. Например, мен бирөөгө себепкер болсом, сиз дагы бирөөгө ушул үчүн келип, Кудайга шүгүр кеде болка, действительно кеде бир машинага сиз дагы тырышасыз, мен да тырышып калам. Себеби дегенде клиент 10 күн күтөтчү, 1 ай күткөндөр болот уже. Аягында баягы сабыр кетип, до конца бер дегендер болуп калат. Ошондой маалда постоянно айтабыз, ошондой маалда деле мындай түшүнүп бири-бирибизге беришип, Кудайга шүгүр кыргыздарга көз тийбесин, жакшы. 244 уже покраска болгон да бул машина. Покраска, полировка болгон. 315 мынакей. 8. Мынакей, ошого мынакей покраска болгон бул полностью, бирок сыртынан жылтырап көрүп турат да. Кеде ушундайларды карап эле алып алсаң, Кыргызстанга барганда машина сюрприз болуп калышы мүмкүн да. Бизге спрос болгон эң эле көп машиналар биринчи очередде бу Toyota Camry, анан мындай Lexus RX-тар, ES, IS-тар ушул машиналар эң эле бизге спрос көп машиналар да. Sonata дагы, Elantra, Tucson, Santa Fe ушул машиналар Кореядан келет. Бирок Кореядан урулбай келет. Мисал үчүн мындай эле мисал келтирейин. Кореядан 2020 Santa Fe'ni алып келсе, Кыргызстанга $25,000 турат. Дубайдан алып барсак $20,000 турат да. Бирок ал корейский урулбаган, Дубайдан барган американский машина бул кичине Carfax'ына урулган болот. Азыр дагы клиентибиз уже 10 күндөн бери күтүп атат. Любой выгодный вариант Кыргызстанга жылы 2016-тан өйдө 2-3 ай айдап туруп кийин сатып берем дейт. Россияга же Кыргызстан ичи выгодный варианттан да эмне бар экен дейт. Бүгүнкү аукциондон дагы көрөлү, бурузда дагы бир-эки жакшы вариант чыкса, бүгүн ойнойбуз бурузда иншалла. Выгодный варианттар көп, бирок Кыргызстанга выгодный болуш керек да. Эки жакшы варианттан карайын. Болсо бүгүн клиентибизге ойнойбуз. 16,5 миңге чейин. Бул жактан да клиент өзү карап турат. Таксыр, машина келди. Мынакей, бир эле менин да клиентим бияқта карап турат. Бияқта дагы кыргыздар шинти бир келип калабыз да. Анан сүйлөшөбүз, эми в любом случае бирөөбүзгө бааны көтөрбөй бирөөбүз алабыз да. 50'ge çıktı taksarım, 50'ge. 50 mingem ne kılaylı? Berdi ötet, şustur boluşun gerek da, can olsa da ketsin de. Gördün mü kızık durat ne olardı, onalar tapsan. Bizim bağdan da öt keti otat hazır çocuğa. Klientin bazından da öt ketti de. Taksır maçta kımbat bolup ketti, oyunu öyle koyulu. Neme git ne olup kalat. Şu taksır çalışabız ha. Bugün Kırgızstan'a geçiyor hazır akırk времядан o X7, X5'lerde katı Kırgızstan'da Murda ilgeri 470-570'lerde aydaşsa akırk vaxtlarda Kırgızstan'da şu X7'ler, X5'ler katı moda olup da. Anam bular уже сурап kalgan, bular gelet dağı bizden suraydı. Kırgızstan'a köp da misal 50-60 kırgız жүрбөйбүзбү? Кайсысын атса көп болсо ошол өлкөдөгү адамдарга ошончо ошол машиналарды алып келгенге булар кызыгат да. Мисалы үчүн бизден келип сурайт кайсы машина X5 ушундай машина айтабыз. Булар акыркы времяда именно кыргыздарга карап алып келип баштады да. Себебинде көп машина алып атабыз биз. Именно X7'лер, ушу Range Rover'лер көп туруп калды. Мына жүргүлө азыр офиске. Кандайсың? Жакшы соктар. Несиң бар?
20% төлөдүк да, ал жактан төлөп клиентибиз 3-4 күн ичинде акчаны полный которгондон кийин мынакей булардын ошо Мархабанын офиси баягы кичинекай инвойсту алып келебиз да, бул жака эжелерге беребиз, акчаны полный жерден төлөйбүз. Төлөгөндөн кийин уже эксперт кагаз деп коет, экспорт кагаз бизге колубузга уже документ машина полностью биздики. Биз полностью акчаны 100% төлөйбүз, кагаздарды алдык. Все, барып туруп гараждан машинаны уже алабыз да, уже гаражга алып барабыз. Гаражга алып барып туруп уже ремонтуна кириш баштайбыз да. Ремонтуна деле примерно уже 3-4 күн бир жума убакыт кетет да. Бияктан полностью алгандан кийин гаражга алып кирип туруп, уже уста базын сүйлөшөбүз, канчага жасап берет. Анан уже инилерим запчасти көздөй жөнөйт машинаны. Мисалы азыр мен келдим Дубайга, автотур менен келдимби же өз алдымча келдимби, сага жолуктум. Дархан, кандайсың? Ден соолук жакшы. Машина керек эле. Мага кандай машиналарды сунуштайсың? Бизге ушул жерде турган канча 200-300 машина турат? Бүгүн 276 машина ойнодук. 276 машинанын ичинен мисалы менде примерный бюджет бир $10 миң 15 миң долларга чейин акча бар. Анан кайсы машиналарды сунуштайсың? Эң сонундары, эң жакшылары кандай? Мен оюмча көпчүлүк мекендештерибиздин бюджети ушундай болуш керек да. 15 миң доллар тегереги. 15 миң доллар тегереги. Ушул боюнча айтып берсең. Сиз мисалы үчүн автотур менен келдиңиз, Кыргызстандан акчаңыз менен келесиз да. Биринчи очередь эле бюджетиңизге карайбыз. Канча акчаңыз бар? Себеби дегенде 15 миң долларыңыз болсо, 15 миң долларга 5-6 машинанын жакшы варианттары бар да. 5-6 машина алсак болот. Бирок в любом случае ар бир эле клиент примерно уже ала турган машинаны билип келет да. Мисалы үчүн көбүнчө эле бизге ойлонуп келет. Camry же 2-3 вариант айтып дейбиз да. Себеби дегенде мисалы үчүн 5 вариант айтса, башыбыз чачырап калышы мүмкүн да. 5 варианттан карап, ошо биз айтабыз сразу эле. Бир 2 вариантка токтолойлу. Себеби дегенде мисалы үчүн бир күндө 2 машина ойнотула турган болсо, бирөөнүн басы көтөрүлүп кетиши мүмкүн, бирөөсүн жакшыбак алышы мүмкүн да. Например, көбүнчө эле бизге ошо азыр кирип аткан машиналар Кыргызстанда эң эле популяр болуп аткан Toyota Camry, RAV4, Highlander, Palisade, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Elantra, Sonata, Optima ушул машиналар Кыргызстанда мындай баалана турган машиналар да. Анан мындай көп учурда мен пайкадым, Нур-Султан биздин кыргыздар Москвада 10 жылда иштеп, 15 жылда иштеп, топ-топ келген акча алып экен. Азыркы учурда багы Европага жакшы болуп калбадыбы? Европага 6 айлап иштеп, 7 айлап иштеп, акыркы акчасын топ-топ келгендер бар же, акыркы акчасын салгандар бар да, бизге ишенипчи. Карзаң действительно эң акыркы акчаны салышы машинаны болоюн дегендер бар. Ошондой малдарда биз дагы, конечно, ответственность чоң болушунча, мындай айтканда уят болбостон, ушу клиентибизге болушунча жакшы машинаны алып бергенге аракет кылабыз. Мисалы үчүн азыр удар ушул жерден чоң болгон. Көрдүңбү, кечки аукционго чейин эле ушул эле машинаны мисалы үчүн идеяң кылып туруп жасап койсо, мындай опытың аз болсо ушуну көрбөй калышы мүмкүн дагы. Кыргызстанга баргандан кийин айдаз эле уже тыкырап баштайт да. Ошого ар бир детальдарды текшерип чыгыш керек да. Ооба, бирок башында кичине опыт жетпей, бир 2-3 клиентим болду. Мындай кандай десем, кичине нараазычылык кичине болуп калды, бирок аларды эле ыраазы кылып колдон келишинче кийин ошол эле клиенттерди экинчи машина заказ беришти, болушунча жакшы машиналарды алып бергенге аракет кылдым. А бүгүнкү күндө бардык эле машинаны болушунча ар бир детальдарына чейин клиентке көрсөтүп, запчасть канча кетип атат, кайсыл жери кандай болду, кайсыл жери ремонтко муктаж, эртең Кыргызстанга баргандан кийин кайсыл жерин жасатыш керек. Ошолорду мындай караганда ичине чейин полностью айтып бергенге, клиентке маалымат бергенге аракет кылабыз. Мисалы үчүн 15 миңге чейин машиналар карай турган болсок, Toyota Camry'lerden 70'lerden карасак болот, Santa Fe'lerden, Kia Sportage, ушул машиналарды мисалы үчүн примерно бюджет 15 болсо, ушул машиналарды алсак болот да. Биринчи очередь эле мисалы үчүн машина тандап атканда да биз жана алабыз, чтобы клиент өзүнө ала турган болсо деле айдаш керек. Мисалы үчүн 1 жыл айдайбы, 2 жыл айдайбы, 3 жыл айдайбы, кайра эле прибыльга сата турган болуш керек. Ошол эле машинаны прибыльга сата турган болуш керек. Бизге ушундай рынокто бүгүн 276 машина ойнотулат экен. Ошонун аразынан ар бир рядка чуп алып туруп машиналар карайбызса, Кыргызстанга кайсы вариант кетет. Мынакей Elantra мындай жакшы машиналар бар, жыл эски болуп калат да. Кыргызстанга айта кетейин, 2016-жылкыдан өйдө машиналар кирет да. Кээ бир сонун машина болуп калат. Мисалы үчүн 2017, бирок бир-эки боюнча 2016 болуп машиналар кээде кирбей калат да. Ошого ар бир машинаны ушундай рынокко келебиз, 276 машинабы
ар бирөөнү текшерип чыгабыз. Кайсы машина Кыргызстанга кирет? Жүрүңүздөр, ал бизге кире турган машиналардан карайлы. Примерно 15 000 доллардын тегерегиндеги машинаны карайлы. Мынакей Kia Sportage бар экен. Вот Kia Sportage турат. Мынакей Kia Sportage 2020 экен. Kia Sportage 2020. Ар бул машинанын Carfax'ын текшерип көрүш керек. Кээде мындай готовый варианттарда келип калат да. Көбүнчө эле готовый вариант кандай? Жасап коет. Мисалы үчүн ошол эле аукциондон алып туруп, биз эмнеге аукцион деп атабыз? Аукциондон действительно чем готовый вариант караганда 1000 доллар, 2000 доллар, 3000 долларга чейин арзан алабыз да. Мындай көрдүңөр, бул машиналар Kia Sportage жасалган. Ушуну мисалы үчүн аукциондон бир 8000 долларга алыш мүмкүн дагы. 1000 доллар расход кылып туруп, 9000ге турса 12 000 долларга сатыш мүмкүн же 13 000 долларга жөн эле үстүнө коштуруп сатат да. Берде бул перекупщиктер. Ошон үчүн биз болушунча бул аукциондон урулган состояниеда алганыбыз жакшы да. Себебинде биз билебиз кайсыл жери урулган, кайсыл жерин жасатыш керек, эмне кылыш керек, полностью бизге дана көрүнүп турат да. Ошо көбүнчө бул болбойт, бул уже готовый вариант кымбатыракка кетип калат да. Мына Toyota Camry турат. Toyota мынакей ушул машина, мынакей Toyota Camry 2018 LE комплектация. Бул машина Camry'nin эң простой комплектациясы да. Мына ушул машиналар примерно Кыргызстанга 15 000, 16 000 долларга под ключ турат. Примерно мынакей расходторун эсептесек, бул ар начальный сеназы жок, такси эмес. Аукциондогу машиналар булар прямой Америкадан келген машиналар да, такси эмес. Мына начальный сеназы 8,5 000 доллардан башталат экен да. Camry LE комплектация, простой комплектация бул. Тоже мынакей удар алдынан болгон. Мына бамперлерди жабыштырып койгон да. Бамперлерди жабыштырып койгон, мынакей удар баллон алмашылган, дискалар алмашылган, запасканы салып койгон да. Примерно бул машинаны мындай ошо жасап койгон да. Аукционда эле өзү мисалы үчүн бүгүн ар саат бизде канча болду? Саат азыр 11:30, 12 болуп атат. Аукцион кечке башталат да, саат 5-ке чейин ушундай кыйшык жерлер түстөп коет да. Анча-мынчалар шашылганда карап эле алып алат да. Буларга деле канчалык кымбат сатса выгодно да. Жакшы, бир варианттын бири ошо. Сиздин бюджетиңизде примерно бир 15-16 000 доллардын тегерегиндеги машиналар. Көп айта кетсең, Camry турат, Santa Fe тур бар, Sportage бар, Tucson'дор бар. Примерно ушундай да. Мынакей кыргыз байкерлер да көп экен. Салам алейкум. Рынокто. Сиздерде кандай иштер байкерлер? Дубайдын ысылында кыйналбай. Жакшы. Сизге канча болуп калды келгениңизге? Мен бир айдай болуп калды. Бир айдан кийин ашып калды мен келгениме. Күндө көбүшүп атабыз, күндө. Ушинтип келип көбүшүп атабыз. Ушинтип бул Дархан айткандай бир жакадан баш чыгарып атабыз да. Бир жакадан баш чыгарбасак, машинанын баасы өтө өсүп кетип атат. Буларга баары бир да. Бири-бирибизге кылсаң бери берсек өсүп кете берет да. Ошо самый главный күч бирдикте. Анан ынтымакта болсок, иншаллах бардыгы жакшы болот. Жанагындай да, мисалы үчүн бир машина да, Camry да, мисалы үчүн аукционго келет. Camry Кыргызстанга өзүңөр билгендей бардыгына эле жагат да. Аукционда мисалы үчүн 15 000 долларга чейин ала турган болсок, мисалы үчүн кээде бизде машина эч ким кардар жок болсо, мисалы үчүн 10 000 эле туруп калышы мүмкүн да. 10 000ге туруп калганда мисалы үчүн эки эле кыргыз биригип алып көтөрөсө 15 000ге чыгып кетет да. Ошого болушунча бирөөбүз алабыз дагы 10 000ге машинаны алдык. Уже 5 000 доллар арзан алтабыз да. Анан болсо чикайт этебиз же бунусунда буга берет же кийинкиде мага берет. Ушинтип в любом случае ынтымакта болушунча клиенттерге арзан алганга аракет кылабыз да. Биякта мынакей байкасаңыздар казакстандык туугандар экен, казакча сүйлөгөнүнөн эле билинип атат. Алар дагы ушинтип кызыл тилге салып, аябай мындай эме болсо элдер менен иштешүү, мисалы элдер менен иштешүү. Сенде мындай случай болду билбейм, бирок ушу Дубайда ушу авто менен алектенип аткан кээ бир мекендештерибизден угуп калдым. Машинаны алып бер, сага мынакей алдынан 1000 доллар возможносту кетирбей, мүмкүнчүлүктү кетирбей алып коёр, мен сага азыр 20% төлөйм, андан толук төлөйм, анан машинаны алабыз, баягы деп алдынан баягы сен ага ишенип алып, андан кийин ал адам жок болуп кетип, ошондой случайларда болду. Ошондой болгон учурларда
кандай болуп атты, машинаны алып алгандан кийин кайра сатыш канчалык деңгээлде кыйын болот? Өтө жакшы суроо болду. Андай бул сферада иштеп жүргөндөн кийин постоянно эле өдөлдүү болуп турат экен. Андай көп болду башыбыздан. Кээде, например, жакшы таанышыбыздын вроде көп машинага кызыгат, анан кээде акча которгунча уже машина келип калат да, аукциондочу ойнош керек болуп калат. Ошондой моменттерде хорошо деп туруп ойноп жакшыбак утуп аласың, бирок клиент ошондой моменттерде жок болуп кеткен да учурлар болот да, же акчасы чыкпай калышы мүмкүн. Например, бирөө карзын бир жумадан кийин берем деп коет да, сен алып бер деп коет, аласың, бир жумадан кийин ал карзын бербей калат дагы, акча күйүп кетет да. Ошондой малда мисалы үчүн өзүбүздүн чөнтөктөн да көп машина күйдү, менин башыман андай случайлар аябай эле көп болду. Но в любом случае мисалы үчүн ал клиент ала албай калдыбы машинаны, сразу ошондой мисалы үчүн бир эле адам, мисалы үчүн 3 адам жазса, мисалы үчүн көбүнчө эле бизге кетчү машиналарды иштейт да, сразу ошонун машинасын башка бирөөгө предлагать этебиз. Ачык эле көрсөтүп, мына кагаз түрүндө аукциондон алдыңбы, мен сразу клиентке жанагын жөнөтөм, канчага алынды. Сразу берден инвойс берет да, канча алынып атат, канча түшүп аткан, сразу клиентке беребиз, жөнөтөбүз, мынакей машина сутчага алынды, шундай деп. И примерно расходторун эсептеп беребиз. Эгер ал клиент болбой калса, уже кийинки клиент эгер ошондой эле машина кызыгып издеп жүргөн болсо, сразу кийинки клиентке предлагать ете беребиз да. Бирок андай мен бир 10дон ашык машинам ушундай күйүп кеткен, эми ал ачыгын эле айтыш керек. Ошо баягы заказ бересиң, заказ беришет, алып коесуң, анан жок болуп кетет, же атайлап жок болуп кетет, билбейсиң, андай случайлар көп болот да. Кайра сатып бересиң андай. Эми акча, мен эгер өзүм акчам болсо, мындай 4-5 машинаны мисалы үчүн алып, мен мисалы үчүн алып барып Кыргызстанга апарып сатам, же үйгө алмаштырам, бир ушундай кылам. Бирок основной случай бир 10дой машинам ошо күйүп кеткен да, жөн эле. Мисалы үчүн өзүмдө да акча жок болуп калган, башка клиенттерде жок, а клиент менден алып бер деп койгондо жок болуп кеткен да. Ошентип күйүп кетет акча, $1000, $2000 сата албайсың. Ал мисалы үчүн мен $2000 бердимби, мисалы үчүн баягыда бир машина Santa Fe'ге бергем, $2000 депозит 20%. Клиент вообще жок болуп калды. Башка бирөөгө предлагать этсем дагы жок. Башка бирөөгө предлагать этсем клиентим жок. Өзүмдүн да акчам жок болуп калды ол убакта. $2000 бир жумадан кийин күйүп кетти да. Мен минустамын $2000. А бер клиент таптам, Москвада экен, бирок жок вообще связьда. Мен бүт жактан блок кылып койгон, таппайсың да. Мандайлар көп болду. Ошого бул сферада иштегенден кийин бардык нерсеге даяр болуш керек да. Бразер. What's up, bro? Мен тренер болуп иштеп жүргөндө. Салам алейкум. Salam, bro. Машалла, bro. How are you, bro? What are you doing here? With my father. This is my father. Father, assalamu alaikum. He boxing. Nice to meet you. Ой, كتمريني بتوع. Yeah, I train YouTube'da 3,5 milyon. In YouTube how many All together 7 million. 7 milyon подписчиги бар блогерда. Мен бул жакта персонал тренерда болуп иштеп жүргөм да, ошол малда персонал тренер кылдырчымын да. 7 миллион подписчик ушу Европада өтө күчтүү блогер. Nice to meet you, brother. See you, brother. See you, brother. Good luck for your fight. Thank you, brother. Follow him in your Yeah, country. Instagram how, brother. Bro, thank See you, brother. See you, bro. Азыр мисалы Кыргызстанга киргизиште көбүнчө баягы объем деп коебуз, орусча. Же болбосо ошол эле кыймылдаткычтын кубаттуулугу боюнча, күчтүүлүгү боюнча машиналар дагы айырмаланат. Анан Кыргызстанга баягы бажыдан өткөрүүдө дагы ошол нерсе аябай маани берилет. Себеби объем чоң болсо ошончолук кымбат, объем аз болсо бир аз ыңгайлуураак болот да. Мисалы азыр Range Rover менен бул жерде Accord турат да. Объемдору дерлик айырмаланат, бир-эки объем айырмаланат. Киргизи простаможка кылгандарда кандай айырма болот, анан кайсынысынан мисалы алып сатар деп коелу, ал бизнесмен. Кайсынысынан көбүрөөк пайда көрөт. Сен айткандай машиналар Кыргызстанга кирип атканда объемуна, мотордун кубаттуулугуна карата растамашка болот. Кыргызстанда общий сетка деп коет, общий сеткага карайбыз да. Канчалык машинанын объему ылдый болсо, ошончолук растамашка арзан болот. Мисалы үчүн мынакей Range Rover жылга искен Range Rover 2018 кен. Bunun объему 3 болсо, мисалы үчүн 3 2018 боло турган болсо, биз өзүбүздүн жанагын карайбыз. Кыргызстандын сеткасы болот да, ал жакта дана көрүнөт. Кайсыл машина, кайсы объемда канча растамашка болот. Ошону карайбыз да, мисалы үчүн bunun 3 объем 2018 болсо, примерно мисалы $3,500 тегереги, примерно $3,500 тегереги болсо, ошол эле Accord 2020 1.6 турбиновый болсо, уже bunun растамашкасы примерно $2,000 $1,5-2,000 разница да, бирок саттыкка келгенде
мынандай канча машина кымбат болсо, кымбатка алынса, ошо машина ошончолук кымбат сатылат негизиненчи. Мисалы үчүн Range Rover'лер, Highlander, Palisade булар кымбат машиналар, мисалы үчүн жок дегенде эле 25-30 миң долларга аласың, бирок үстүнө кошуп сатып атканда дагы 6-7 миң доллар көбүрөөк кошуп сатасың. Мисалы үчүн арзаныраак, мисалы үчүн Аккордко келсек, Аккорд полный Кыргызстанга под ключ 14-15ке тура турган болсо, булардын үстүнө мисалы үчүн 1000 доллар кошосуң же 1,5 миң доллар кошуп туруп үстүнө кошуп сатасың да, примерно. Демек бул жакта эле кадимкидей эле базар, мисалы жөнөкөй эле 5 сомдук шоколадты 5 сомдук шоколадтан, например, 1 сом көрсө, ошол эле 20 сомдук вафлиден бир 2-3 сом көрөт дегендей эле тема. Канчалык көбүрөөк акча салып эме кылса, бизнесмендерге ошончолук выгодный болот экен. Эми болсо баягы бул базардын арткы тарабы, кыйынчылыктары жөнүндө дагы сүйлөшөлү. Мисалы, сен айтып калдың башында ушундай бир тажрыйба жок учурунда клиенттер менен да, клиенттердин баары нааразы болуп калган учурлар да болду депчи. Мисалы, чын-чынына келгенде клиент алды, Кыргызстанга алып барып берди. Анан силер алып барып бердиңер, ошол эле баягы эме менен, карго мененчи. Анан ал жактан алды, көңүлүнө туура келген жок. Анан кийин чалып туруп, дархан бул машина чындыгында сен бир аз туура эмес тандап коюпсуң. Бул машинаны мен албай калдым. Кандай кылабыз деген суроолор болду. Же ошондой суроолор болуп калса, кандай чечиш? Ооба, бардык жерде эле мына өзүм спортто жүргөндө деле, мисалы үчүн 3-4 жыл мурун тажрыйбам аз болсо, азыр 3-4 жылдан бери күнүмдүк машуудан кийин опытыбыз көтөрүлүп барып атат да. Машинада эле ошондой эле, бул дагы бул как профессия сыяктуу да, бул нерсечи. Машинаны өтө түшүнүш бул оңго жатпайт. Ар бир деталин, ар бир нерсени машинаны мындай караганда чач билишиң керек да. Чач билмейинче адашуулар көп болот. Ооба, мен ачыгын жана эле айтып кеткендей, башында бир ушу 2 машина болуп калды да. Бир 2 машина мындай болду. Дос балабыз калганбыз, Рустам деген дос балам алдым эле. Өзүм Соросте чогуу окуган дос балам. Мындай болуп калды. Машинаны чынында мен жүрөгүм менен иштин карап арзан алып бергем. Арзан алып болгон мен алып атканда, мисалы үчүн артында зазор 1-2 жерлерин тартпай калыптым да. Менчи баягы шашып түндө алгам да. Кыргызстанга баргандан кийин эле видеодо ошол жерлер түшпөй калгандагы зазор-базорлор бар экен. Ошондой жерлерде эми клиент кичине баягы жана болду да, сен зазорлорун көрсөтпөдүң эле го депчи. Ошондой кичине 1-2 наразычылык болгондон кийин анчалык жанага жетпеген, Кудай сактасын, баягы ошто машина вообще эле жараксыз. Жакшы эле машина болгон, 1-2 жерлери чийилип же бир жерлери кыйшык болуп калышы мүмкүн да. Ошодон кийин өзүмө сел койгом. Айына мисалы үчүн 1 машина сатсам да, 2 машинада клиентке жөнөтсөм, болушунча жана алайын депчи. Таза машина и детально текшерип. Мен мисалы үчүн азыркы уже опытыбыз жакшы, Кудайга шүгүр. Ар бир машинанын ошо кайсыл жери не то, кайсыл жери плюс, кайсыл жерин жасатыш керек, кайсыл жери кандай, полностью клиентке мындай как рентген сыяктуу эле мындай көрсөтүп беребиз да. Мен примерно 3 жылдан бери иштейм. Негизинен биринчи мындай эле, мен мындай айтканда баягы жеке бизнесим болчу да. Бул Кыргызстанда иним бар, өзүм Дубайда иним бар, Руслан деген. Ал акча салчу эле мурдалары. Мен бияктан рыноктон келем, машина алам, Кыргызстанга салам, 2 айда жетет, акчасы 3 айда келет. Мындай жеке бизнесим болчу. Кийин Орусия менен Украинанын согушу башталып, машиналар Кыргызстанда катуу кымбаттап кетти. Ошол малда мен жанагындай деп чечтим, сел койдум, Кыргызстанга болушунча машиналарды арзан алып баруу, запчасть болобу, машиналуу арзан алып баруу алгандай башталды. Буга чейин 10 жыл, 15 жылдан бери иштеген бир тууган кыргыз байкелерибиз бар бул жакта. Көптөн бери мен үйрөткөн Атазим деген акелерибиз бар, Исмайылдан өтө көп, Мирлан деген акелерибиз бар. Алар почти бир 10-15 жылдан бери бул жакта эмгектенет машина менен. Бирок кичине возрастта кишилер болгон үчүн интернетке эч ким чыгарбаган да. Буга чейинчи азыр акыркы маалда эле Дубай болуп атпайбы? Буга чейин эч ким чыгарбаган. Анан мен ошондо өзүмө Авто Дубай KG'де аккаунт ачкам, компания ачып туруп, эң биринчи ушу рынокто азыр силер көргөндө азыр көбөйүп калдык. Бу жерде 10-20 адам жүрөт. Бирок целом азыр көбөйүп калдык. Бир 50-60 кыргыз барбыз. Бирок башында эң биринчи ушул жерде мен рынокто ушу арабтар менен кошулуп жалгыз жүрчүм, телефонду күн ысыкта баягы телефон менен тартыпчы. Анан баардыгы эле where from деп таң калчу. Кыргызстанда ал убакта Кыргызстан менен жалгыз элемин да. Ошентип иштеп жүрүп менин дос балдарым келди, акелерим келди. Акелерим дагы бир тоңшуну чакырып ушинтип бири-бирибизге себепкер болуп, азыркы убакта Кудайга шүгүр кыргыздар көбөйүп калдык. Кире турган бизде эң эле сенет этилген машиналардын бири карагыла урулган машина да. Урулган машина.
бирок бул машинаны идеальный кылып туруп жасап койсок болот. Кантип жасайбыз? Эми бул жакта биринчиден запчастьтар арзан, доступный. Мисалы үчүн Кыргызстандагы 20 000 сомдук запчасть бул жактан 10 000 табасың да. Потому что любой эле адам алып баргандан кийин кошуп сатат да. Бияктан запчастьтарды алабыз, капотты алмаштырабыз, фараларды, бамперлерди алмаштырабыз, ичиндеги расходдордун полный бул жактан эле жасайбыз дагы. Кыргызстанга салабыз. Кыргызстанга машина баргандан кийин Кыргызстанда машина только покраска болот да. Покраска болот. Калган жумуш полный биякта болот. Примерно азыр машиналар 1 ай, 1,5 айда жетип атат. Ар кандай, мисалы үчүн кышында кичине кеч жетип калышы мүмкүн. Себеби дегенде жолдо ар кандай суулукта беркинде тралдардын газа баллондору жарылып, ушундай 1-2 ситуация болуп калат да. Бир да компания мисалы үчүн гарантия бербейт, машинаны 20 күндө же 30 күндө алып барып берем депчи. Гарантия берет, целость, сохранность алып барып бергенге. Себеби дегенде ар кандай да кээде Иранда пробка болуп калат, кээде Түркмөнстанда, кээде Казакстанда пробка болот. А так азыр примерно данный время машиналар 30, 20, 25 күн ичинде жетип атат машина. Кыргызстандыктардын келиши менен, конкуренциянын өсүшү менен эмне өзгөрүүлөр болду? Мисалы ошол эле клиенттер мисалы азая түштү. Мисалы азыр мурда 5 миллион эл дейличи, 5 миллион элге жалгыз сен кыймылдап атсаң, андан кийин бир 10 адам болду, азыр эми 50-60 деп атасың. Да, ошончо бөлүнүп кетти да. Значит, клиенттер да чачырап кетти да. Кандай азыр биринчи иш баштаган учуруң менен салыштырып айтканда азыр кандай өзгөрүүлөр болуп жатат ушул тармакта жагынан? Ооба, өтө жакшы суроо болду. Башында мен мисалы үчүн жалгыз болсом күнүнө 50-60 100 адамга чейин сообщение келет, 100 адамга чейин жооп бересиң да. Азыр анча эмес. Мисалы үчүн азыр күнүнө бир 30-40 адам менен же 20 адам менен сүйлөшөсүң клиенттер менен. Анын ичинен мисалы үчүн 2-3 адам серьезный клиент алышы мүмкүн, калгандары мисалы үчүн интерес кармашы мүмкүн. Эми бир нерсени унутпаш керек экен да. Бардык нерсени берүүчү да Алла, алуучу да Алла да. Эгер жүрөктү кенен кылып туруп жанагын түшүнсөк, канчалык аракет кылбай, эгер пешенеңде жок нерсе болсо, аны ала албайсың. Эгер канчалык аракет кылсаң да пешенеңде бар нерсе болсо, ала аласың да. Ошого жүрөктү кенен кылып туруп эле иштей берсе, Кудай буйрса, күнүнө бир аукциондо 250-300 машина ойнотулат. 3-4 жерде болот, бир күндө жок дегенде 3 жерде болот. Машина баардыгыбызга жетет. Болгону жүрөктү кенен кылыш керек, жана ошо унутпаш керек. Ырыскыны берүүчү да Алла, алуучу да Алла да. Тур деген бул кандай? Полностью билет, майда чүйдөн бардыгын өзүбүз алып келебиз, алып беребиз. Клиент келет, машинаны өз көзү менен алып кетет да. Ошентип эң биринчи мен дагы автотурларды уюштуруп баштадым. Бул автотур, бул машинаны мен мисалы үчүн Матазм деген акеден үйрөндүм. Андан кийин казак бауырларыбыз Эркасым деген, Майкаласа деген да жигиттер болгон. Мен ошолорду көрүп, алардын мага бирөө үйрөткөн азыраак болду да ушундай аукциондор. Мен ошол Эркасымдарды көрүп үйрөндүм да. Алар карасам, алар да автотурларды уюштуруп баштады. Кийин мен дагы уже өзүм да автотур кыргыздарга уюштуруп баштадым. Билет-силетин полный бияктан компаниялар сүйлөшүп алып берем. Любой эле адам келет, машина алам дегендер келет. Полностью өзүм алып жүрөм, бир жума сопровождение кылам, алып полностью машинаны көрөт, запчасть кардын алып, полный ачык айкын көрөт дагы, машина алат. Убакыты болсо Дубайда мен өзүм гид болуп иштеген буга чейин. Дубайга барабыз, Дубайды айландырып, анан Кыргызстанга салып беребиз да. Чында ар бир иштин өзүнүн түйшүгү бар, ошончолук бир кыйынчылыгы бар дегендей. Албетте бул машиналарды Кыргызстанга жөнөткөндүн артында чоң жоопкерчилик турат, чоң анан аманатка кыянат кылбай, алган клиент дагы ыраазы болуп, өмүр бою жакшы бир ичинен рахматын айтып айдашы керек. Анан мисалы ушул машинаны, мисалы Hyundai Tucson деп айтып калдың. Кыргызстанга жетиши канча болот эми? Оформление ошол учурда бердилердин аз жасаш керек деп айтып калдың. Покраскасы бар. Анан негизинен Кыргызстандагы баасы кандай? Канча доллар айырма болот? Примерно бул машинаны азыр именно бүгүн кечке ойнотулат. Бул машина 2019 средний комплектация. Примерно азыр башталыспа 7,5 миң. Примерно биз 9 миңге чейин ойнотсок, эгер жакшы ба 9 миңге чейин болсо, расходу примерно мунун өтө чоң эмес. Алдынан комплект бампер алабыз, 2 фара коюш керек. Дагы ичинен майда чүйдө чыгып берет булардын, ичинен мотор, главный мотор целый. Ландронго удар болбогон да. Жакшы бул машина Кыргызстанга. Азыр мисалы үчүн камерадан страшный көрүнүшү мүмкүн бул нерсечи, бирок жакшы эле ушул эле машинаны мисалы үчүн мындай эсептеп берейин, 9 миңге алсак 2,5 миң жол кирем. 10 миң, 11,5 миң, бир 3 миң доллар растамашка болсо
12,5 14,5 болса примерно 1,5 мың доллар ремонтнен 1,5 мың есептегенде деле 15,5-16га туруп атат да. Кыргызстанга под ключ примерно бул машина 16га чек-чек туруп берет. Ушул эле машиналар Кыргызстанда эгер Кыргызстанда уже бирөөдө алып барып ушундай эле алып барып сатат да 20 мың 22 мың доллар деп турат да. 23 мың доллар. Эми сүйлөшүп туруп сатса деле бир 21 миңге сатса Кыргызстандан 5 мың доллар же 4 мың доллар арзан түшөт да. Азыр жүргүлө, азыр убакыт обедке чейин кичине убакыт бар. Аукциондон чыккан машиналарды көрсөтөлү. Азыр барып мен дагы кичине обедке чейин кечки тренировкага чейин полный кыла турган жумуштарды бүтүрүп туруп кетишим керек да, чтобы эртеңке калтырбастан. Азырынга Дархан айткандай авто тетиктерге кетип атабыз. Анан авто тетиктен кийинки процесс бул машинаны карго менен Кыргызстанга жөнөтүү. Ал деле ушул Шаржадан кетеби машиналар. Анан жеткирүү боюнча дагы кандай кызматтар бар? Ал жакта кыргызстандыктарбы же чет өлкөлүк компанияларбы, жолдор кандай болуп барат, кайсы мамлекеттерден өтөт? Ошол жөнүндө. Анан баасы, мисалы, объемго жарашабы ал жакта дагы же машинаны тартып, же бардык машинанын эле баасы алып баруу услугасы бирдей болуп калабы? Ооба, биз азыр гаражда машиналар даяр болот да, 100% даяр болгондон кийин биз карго компанияларга чалабыз. Алар машинаны жөнөтөт да, машина менен портко барат биринчи. Суу менен биринчи Дубай Шаржада Рашид порт деген жер бар, ошол жерге машиналар катар менен турат. Анан ар бир 2-3 күн сайын кайык жүрүп, порт жүрүп турат да, Иранга чейинчи. Карго компания биринчи машинаны Иранга алып барат суу менен. Суу менен алып баргандан кийин дальше Ирандан уже тралдарга жүктөлөт дагы Түркмөнстанга барат биринчи. Түркмөнстанга барды. Түркмөнстандан очерет менен Өзбекстанга кирет машиналар. Өзбекстанга Ошко кирген машиналар Түркмөнстандан Өзбекстанга кирет. Өзбекстандан кийин эле баягы границадан сразу Ошко алып чыгып берет да. Бишкекке келчү машиналар Өзбекстан кайра эле Казакстанга кирет да. Анан Бишкекке биздин баягы Чолпан-Атинский же Актарынака СФга түшөт машиналарчы. Карго компания алып атканда да бүт нерсени текшерет. Бүт нерсени текшерип алды, Кыргызстанга барды машинам. Кыргызстанга барып Кудай сактасын, кокус бир нерсе болуп кала турган болсо, биз сразу айтабыз, ушул жер ушундай болуп калыптыр десе, алар дагы биринчи өздөрүнүн баягы данныйын карайт. Отправканын алдына кандай эле машина. Действительно, ошол карго компания учурунда жүктөп алып кетип атканда болгонбу же мурда эле бар беле? Эч бирде уже ачык иштешет да, бири-бириңи алдай албайсың. Карго компанияда сразу көрсөтөт, алып атканда ушундай эле, биз дагы жөнөтүп аткан ушундай элек деп. Эгер ортобузда карго компаниядан болгон болсо, сразу 3 күн ичинде полный канча расход боло турган болсо, чыйылган жерлерде мисалы үчүн бир деталь покраска болуш 8 миң, 10 миң ушундай, ошол акчаны примерно эсептеп туруп, бизге акчаны которот, биз кайра клиенттерибизге ошол эле акчаны клиенттерибизге которобуз дагы, клиент машинаны кайра эле ошо мурда кандай абалда болсо, ошондой абалда жасап алат кайра машинанычы. Буйруза полностью машиналар жакшы бүтөйүн деп калды иншалла. Азыр ошол балка бампердин түйүндөгү туманниктер да бир-эки запчастар керек Tucson менен Accordго. Сол азыр Industrial Area 6 деп коет, ошол жерге барабыз. Азыр мен силер машинада болобуңар, мен өзүмүн Industrial Area 6 барганда мында да көрдүңөрбү, алдын тарсам велосипедтер менен жүрөт, мен скутерим бар да, ошо скутер менен иштебесең пробка болуп табыш кыйын болот да, мен скутер менен ар бир жеке кирип чыкканга жакшы да. Дубайда деле жашоо жана эмес, конечно, любой жерде эле аракет кылсаң ошого жараша Алла таалам үзүрүн бере берет го. Ошо кайсы жерде болбойлу достор, Кыргызстанда болобузбу, Америкада болобузбу, Дубайда болобузбу, айылда болобузбу, шүгүр келтирели Алла таалам бергенине. Шүгүр келтирип эле ушу ниет кылып аракет кыла берсек, Кудай буйруза биз ойлогон нерседен дагы мен ойлойм Алла таалам көбүрөөк береринечи. Аукциондон машиналар чыккандан кийин ушундай гараждарга алып келебиз. Мынакей. Бу бир туугандарыбыздын машинасы, мына примерно ушундай не запчастар керек, мисалы үчүн алды бампер кеткенби, ушундай бамперлерди полностью алып келип беребиз бул жерге. Уже усталар Бангладештен, өзүбүз жактан усталар бар. Уже ушул жерден машинаны идеяны оңдоп туруп, Кыргызстанга салабыз да. Дархан, бул жерде башында дагы айттым, биякта баягындай жакшы сапаттуу краска кылгандар аз депчи, көбүнчө ушу Кыргызстандан кылабыз деп. Азыр бул биздин мекендешибиз, бул байкенин бул жерде краска кылган иши, ошо Кыргызстанда кылган иш менен дал келеби?
Ооба, бул жер жаңы эле ачылды, 2 айдай болуп калды. Акырын башталды. Бул жактан да покраска болчу. Негизинен ошо жана айтып кеткендей, основной работа именно покраска работа Кыргызстандан болчу буга чейинчи. Анан азыр полный клиентибизге сразу айтабыз. Уже айтып баштадык. Мына бул жакта да ушундай стандартка 100% гарантиясы менен краска уже кылып бере алат депчи. Анан кээ бир клиенттер азыр эми көп эле уже Кыргызстан информационный жөнөп калбады, тарайт да. Мисалы Дубайдан покраска жакшы болбойт экенде, уже Кыргызстанга жеткен да, уже bir 80% адам Кыргызстандан кылдырабыз дейт покрасканычы. Бирок азыр биз уже айтып баштаганбыз, мисалы үчүн бул жактан дагы ошо стандарттагы да Кыргызстанда кылгандай качестводагы кылып баштады десек, кээ бир клиенттер мисалы үчүн даярын каалайт экен, что баш оорутпаш үчүн машина барат даяр уже сразу айдап кетиш керек же сразу сатыкка чыгарыш керек да. А кээ бир клиенттер до сих пор баягы баягы бар да, лучше Кыргызстандан эле ал жактан айтты эле, көп эле краска жакшы болбойт. В любом случае Кыргызстандан эле кылдырайын дегендер да бар да. Ошо ар кандай ошо эки типке бөлүнөт да. Бирөөлөр сразу айтат, ошол жактан, короче, мага даяр болуп келсин дейт да. Сразу келип эле мен баягы СФКдан чыгарып эле айдап кетишим керек дейт да. Кээ биркилер айтат, анда салып бер, мен Кыргызстандан өзүм шашпай жасатып алам депчи. Бирок уже секинден уже башташты бул жактан эле покраска кылдырып. Себеби дегенде өзүңөр көргөн аппарат бу реально айтканда, мендер ушу Кыргызстанда деле ушу автосервистерде жүрөм, көп жерде жок. Жакында эле уже келип баштады да, жаңы мындай стандартта бул күчтүү аппараттар да булар. Уже акырынан башташты тоже бул жактан деле покраска кылдыртып. Бирок биз сразу эле айтабыз, биринчи что бу ответственность жана үчүн клиентке айтабыз сразу, бул жактан да ушуну ачылган, кааласаңыз бул жактан кылдырып берели. Же сиз кааласаңыз Кыргызстандан деп. Анан уже бирөөзү айтат, бул жактан же бирөөзү Кыргызстандан дейт да. Эндей аукциондон полностью машинаны алдык да, колго документтерди алгандан кийин рекавери деп коюп жүктөп машинаны ушундай гаражга алып келебиз. Мынакей кыргыз бир тууганыбыз ачкан байкебиздин гаражы. Ушул жерге көп кыргыздар алып келебиз машинаны жасаткангач. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай кайсыл ходовой часть болобу, эшиктер түзөш керек болобу, кандай работа болсо уже бу жерде күчтүү усталар бар. Полностью ушул жерден машинаны прям 100% идеальный покраскасы болбосо дагы машина жүрө турган состоянияда запчастьтарын тактырабыз дагы, калган работаны Кыргызстандан кылдырабыз. Себеби мындай да, бияктан кылат, бирок Кыргызстандын усталары, именно машина сферада иштеп жүргөн усталар күчтүү Кыргызстандыкычы. Ошого бияктан болушунча тактырып жүрө турган состояние алып жөнөтөбүз. Анан Кыргызстандан клиент шашпай полностью чачат машинаны ушундай гаражга алып келип, идеально кылып жасап, покраска кылып, идеально кылып туруп 10-15 күн ичинде машинаны алып чыгып алат да. Азыр мисалы үчүн тартып, мисалы үчүн арттара баллондору жок, силерге страшный көрүнө бериши мүмкүн. Мисалы үчүн о жерлерде караңыздар, баллон жок турат, алды жок турат. Бир видеодон карасаң страшный көрүнө берет, бирок оңой эле. Буларды мисалы үчүн ушул жерден деле мисалы үчүн эмне запчастьтар керек, сразу алмаштырабыз да. Себеби дегенде Кыргызстанда запчасть кымбат, чын айткандачы. А бул жакта ошол эле запчастьтар, бул жактын аппарат, бирок эми любой эле бизнесмен бир нерсени алгандан биз кошуп сатабыз да, кошуп саткандан кийин ошо Кыргызстанда кымбатыраак. Ошо желательно бияктан алабыз полный запчастьтарды. Ушундай жерде оңдолот, очерет менен ар берде биздин машина бар, көп кыргыз байкелерибиздин машинасы бар да. Ошол жерден оңдотобуз дагы. Дальше ушул жерден эле сразу документтер кол усталат да. Кол усталгандан кийин машина уже бүттү. Бияктан биз өзүбүз келип турабыз, күндө же келбесек да уже бүткөндөн чалат бул жактан. Машинаң даяр, алып кет деп келебиз. Полностью ушул хозяин экөөбүз текшеребиз, каердин не то, кайсы жери жакшы, кыла турган жери болсо кылдырып туруп, машина даяр, все. Каро компанияга чалабыз. Каро компаниянын машинасы келет. Салып беребиз да, жүктөгөн боюнча уже буруза Кыргызстанга кетет да. Бекболот деген байкебиздин гаражы. Ассаламу алейкум, мындай жаспы? Мен соктан иштериңиз. Мынакей Бекболот деген байкебиз өзү Аксыдан болот. Жердешпиз, Жамбо деген дос болобуздун акези. Ушу гаражды ачып канча бир жылдай болуп калды, а? 7 айдай болуп калды. Ошол жерде көп кыргыздар ушул жерге машиналарды алып келебиз, ушул жерден жасатабыз полный. Өзүбүздүн Дубайга келгенибизге ошо 2 жыл болду. Башында бир аз кыйынчылыктар болуп өзүбүз келгенбиз. Бир 5-6 ай иштегенден кийин, кичине плюс минустарды көргөндөн кийин анан семьяны алып келдик. Машинага бир аз кызыгуу болуп, мен ошо рынокко негизи даркандарды көрүп келгем. Дархан Instagram баракчасынан, видеолордон көрүп. Анан базарга кызыгуу артып, базарга келип, тартып жүрүп, машиналарды биякта Бангладештердин, башкалардын гараждарына апарып беребиз. Оңдотобуз, где-то бир жума, 10 күн. Машинанын ударына жараша болот да. Анан баягы Кыргызстанга жеткенде косяктар болот, кичине өйдө болду, калуу тилектер айтылат. Анча-мынча жакшы жасалбай калган жерлерге. Анан ошол минустарды көрүп,
эми өзүм гараж ачсамбы деп ниет кылып аракет кылып ачтык. Канча болду? Азыр 7 ай болду. Иштеп атабыз, жакшы. Өзүнүн гаражга сырттан клиент келгендер аз. Анан келгенде деле бияк бүт забитти. Келген машинанын баары эле өзүнүн жерде кыргыз балдардыкы. Кыргызстанга кетет баардык эле машина. Анан ушу Дубайда жашап иштеген мекендештердикин мындай вне очередь алып кирип бүтөрүп беребиз. Эми аларга баягы машина күнүмдүккө керек болот. Андан мына Range Rover'ду көрсөтөйүн. Range Rover'ден bu 2019 жылкы машина. Алдыңкы бампер, анан ушул крыло урулган да. Азыр ушул крыло, алдыңкы бампер и но боковой. Анан мына эшикте да бир аз зазорлор келбейт. Буну да түстөп чыгарабыз. Бул келгенине бир 3 күн болду. 3 күндө уже мына чечип, запчастьта иштеген балдарга азыр каратып атабыз. Клиент менен совместно согласовать этип, бир минимальный арзаныраак кайсы жерден тапсак ошол жерден алабыз. Бир жөн эле фиксировать этип бере турган болсок, алдыңкы бампер, 2 крыло, капот. Бир 500 дирхам керек. Жөн эле кадап эле койсок. Майда чүйдө кошулган сайын баазы да өзө берет. Анан мына Cadillac мисалы үчүн машина өзү где-то бир 15 000 доллардын эле тегерегин алынган. Анан запчастьына азыр данный момент 10 000 доллардан ашык акча кетти да. Запчастьтын өзүнө эле. Эми бу представительский класстагы машина. Анан удар алдынан болгон. Бирок бул клиенттер орустар. Анан эми кээде ушундай да аукциондо машина арзан чыкса, ремонт кымбатыраак болуп калат. Мынакей ошентип бүгүнкү күндө Дубайда тек гана мынакей машина алып салып эле же болбосо унаа тетиктерин эле салып койбостон ошол учурда ушул жерде биринчи иштерди же болбосо толуктагы ремонтторун жасап бере турган биздин жердештерибиз, мекендештерибиздин баягы автосалон дейби, автоцентр деп коебузбу, автосервис ачылыптыр. Эми арендалары кандай негизинен киреше канааттандырабы, бу жерде кандай негизинен алдыңыз кол алдыңызда иштегендер канча адам иштейсиңер? Азыр общий иштеген балдар бир 15 шакты бала иштейбиз. 10 бала стабильно гаражда иштейт. 5 бала ошо аукцион тартат. 2-чөө запчастьта. Ошо запчасть менен камсыз кылып алып келип турат. Анан эми аренда бул жакта мисалы үчүн бизде Кыргызстанда бир жерде алып 1-2 ай иштетип көрүп, анан туура келбесе кайра сдавать этип таштай бересиң. Бу жерде андай кыска убакытка берилбейт да. Биз лицензияны 1 жылга алганбыз. 1 жыл иштетебиз. Азыр мына 7 ай болду. Алдыда дагы бир 4 ай, 5 ай бар. 5 айдан кийин анан эми общий анализ кылабыз да. Анан эми биздики көз карашыбыз биринчи жылда эле вложение кылган акчаны чыгарыш кыйын. Азыр репутацияга иштеп атабыз да. Азыр мисалы үчүн бирөө келип арзаныраак кылып бер дейт. Анан өзүнүн эле мекендештер ошого 1 жыл ичинде бир аз аудитория чогултсак, анан Кудай буйрса 2-чи жылдан баштап бир аз пайдасына кетет деген ишеничтебиз. Азыр деле эми жаман эмес, шүгүр эле. Өзүнүн расходу чыгып калат. Канча квадрат метр анын канча төлөйсүз? Биякта 1000 сквер метр дейт площадь. Арендасы 75 000 доллар. Айына? Жылына. Ошондо айына бир 6,5 000 доллардан тура келет. Бир айда бир 50дөн өйдө да, 50дөн 100ке чейин. Анан эми бая жеңил Carfax'тар болсо, мисалы үчүн Range Rover арканкы бампер эле болчу да. Бул келгенде 2 күн болду. Арканкы бампердин майда чүйдөлөрүн алмаштырды. Мына ходовкаларына бир сыйра текшерип бергиле деди. Азыр ошо тормозной дискаларына бир сыйра тачтетип, сразу айдай турган кылабыз. Бая жеңил урулган машиналар болсо, бир 100ке жакын чыгат бир айда. Бир айда, Если мындай алдыңкы бая шассилер урулган, оорурактар болсо, кармайт. жалпы канча 150дей машина чыгарасыңарбы мындай? Жок, общий 100. 100 машина. 100 машина айына чыгат. Ошол өзүңөр көргөндөй аукциондо чыккан машинаны сразу ушундай гараждарга алып келебиз.
арганда ошо айтып кеткендей хожайын жеңил урулгандар болот да жөн эле бамперлерди алмаштырып коюш керек болот, жаңы салып. Себеби энди ошол эле бамперди салбай эле Кыргызстанга салсак, бамперге авиакаргондусда отдельно төлөп калабыз да. Ошо желательно берден тактыртабыз дагы, легкий тактыртып эле Кыргызстанга жүрө турган кылып состояниеда жөнөтөрөбүз да. А бул Бекболот байкебиз ошо эң биринчилерден, ошо мен биякта рынокто биринчи жалгыз жүрүп, анан ошо Дубайдан экөөбүз чогуу тренировка кылып калып, анан уже Бекболот сиз да кошулдуңуз да, уже Бекболот братан да уже группаларды ачып, кийин Медер деген байкелерибиз келди, ошо эң биринчилерден болуп, Бекболот братан дагы ошо рынокто чогуу баштаганбыз. Чогуу баштап бири-бирибизге жардам берип, бул группа ачат, мен бир вариант жөнөтөбүз. Мисалы үчүн мен камера издеп жүргөн болсом, таппайм да, мисалы үчүнчү таппай аткан болсом, бул байкеде болгон болот, ал камерачы сразу жазабыз бири-бирибизге, ушундай керек да, менде бар, канча ушундай, контагын бер же болбосо сүйлөшүп бер деп туруп эле бири-бирибизге постоянно ушундай да, баягы эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт дегендей бири-бирибизге эле ушундай. Мисалы үчүн биз бирөөгө себепкер болдукпу, Бекболот байке дагы бирөөгө себепкер болуп, ушундай баардыгыбыз эле кыргыздар ушундай жүргөнүбүз эле бир, иш кылганыбыз деле бир, ушул ниеттерибиз деле бир десем болот да. Баарыбыз ошо үй бүлө багып, таза эмгек кылып, адал эмгек кылып, Кыргызстан эл жерибизге кичине болсо да мындай таза, жакшы машиналарды салуу, и арзан машиналар салуу. Мынакей ошо рынокто чогуу баштаган эле уже билинбей убакыт өтө берет экен, уже канча бир 2 жыл өтүп кетти, 2 жылдан ашып кетти. 2 жыл болуп калды да ужачы. Ошентип эң биринчилерден ал убакта рынокто действительно адам аз эле. Жүрсөм мен жүрөт элем, байке, анан кийин Медер байкелер келген, ушинтип жүрүп азыр Кыргызстандын Кудайга шүгүр көбөйүп калдык. Мынакей берде почти баары эле кыргыздаркы берди азыр, кирген машина почти кыргыздаркы. Жакшы көз тийбесин. Анан мурда мындай эле да, азыр эми көп машиналарды покраска Кыргызстандан болчу. Азыр мен таң калдым да, жакында эле азыр ошо жанага кирели, покраска болчу жерге стандарттагы жанагы ачылды азыр, стандарттагы бияктан да Кыргызстандагыдай эле покраска кыла турган комната ачылды да, ошока жүрүп өзүңүз айтып берсеңизби. Баягы көч бара-бара түзүлөт дегендей, бизде башында ушул керектүү шаймандар жок болчу. Бизде деле ошибкалар болгон, покраскалар жакшы чыкпай, анан бир аз изилденип ошо машиналар покраска болуп барганда Кыргызстанга мисалы үчүн цвет кичине окшошпой калат. Кээ бирки краскалар көчөт, арзан краскаларчы. Анан бияктан ошо Дуксон деген фирма менен келишим түзүп, ушундай өздөрү витрина беришкен. Бияктан мондай сканер берген. Бул сканерда мындай жакшы эле ба. Бул сканерди машинанын капотуна алып барып туруп коебуз. Бир 5 секунд кармап турсак, покрасканын номерлерин көрсөтөт. Кайсы краскадан канча грамм кошуш керек экен. Анан тияктан машинадан муну фиксировать этип алып келгенден кийин бияка салабыз. Анан бизде берден компьютерден көрсөтүп берет. Мисалы үчүн мына краска номер жазылып турат, ар бир красканыкы. 5163. Бияктан айтат, мисалы үчүн 10 грамм кош дейт. Мына идиши. Ана. Нон аз тияк кнопкалар өчүк турат. Күйгүскөндө ошо 10 грамм кош керек болсо, нужный граммды алат, калганын тура берет. Анан жо автоматически өзү аралаштырып берет. Бияктан анан бул өзү циркуляция кылып турат. Баягы краскасына жараша. Полный өзү циркуляция кылып турабы? Краска мындай катып калбайт да. Өзү айланып турат. Өзүнүн таймери бар. Таймерге жараша. Бул красканы бияка койдуңуз. 10 грамм. Анан эмне кыласыз? Кийинки процесс кандай болот? Бул эми берки покрасчиктер аз бизде биякта 1-ден 4кө чейин эс алуу убактысыз да. Негизи наркы бул мындайча айтканда подбор кылып берет. Берки кол менен эле аралаштырат анысын. Эми уже баягы компьютерде кандай көрсөтсө, ошону так туура колдонсо эле один чыгат. Анан эми мына айлан тегеректе да гараждар бар. Мисалы үчүн краскалар чыкпай калат. Чыкпай калганда ошо деталын алып келет бизге. Биз өз сканерден өткөрүп, ушул жерде краскалап беребиз. Машина ошо башка эле гаражда тура берет. Бул Дуксон деген өзү бертирде аппарат да? Ооба. Булар айына
7000, 6000 доллардан өйдө лимит товар алып туруш керек биз. Если 6000 доллардан өйдө товар албасаң, витрина, сканер, компьютерлерин полный алып кетет. Өздөрүнүн талаптары бар. Өзүнүн талабы. Мына ушундай компьютер менен иштеген, демек, атайын өзгөчө прибор экен бул. Кыргызстанда негизинен бар да булар, Кыргызстанда. Кыргызстанга эми келип атат. Мен деле өзүм акыркы 3-4 жылдан бери чет жактамын. Кыргызстанга келип атат. Баягы жакшы күчтүү сервистер да бар. Саналуу эле бирокчу. Анан биз деле эми биякта баягы көп жылга иштейбиз деген ниет бар эми. Бияктан бир аз опыт алып, ошо плюс-минустарын үйрөнүп, анан ошо өзүнүн мекенге барып ушундай жакшы сервис ачып, өтө стандартка жооп бере турган. И ошондой иштетебиз деген үмүттөбүз. Жакшы, демек азыр краска бул сырдоо иши жүрө турган жерге барат экенбиз, кийинкиси. Мунун баары тең ошол сиздин эмеңиз болуп эсептелинет да, баары тең, сиз баягы бир баарына тең кошо кирет да бияктын баары. Ошо сервиске келгенде биринчи этабы деп турган. Бул покраска 2 комната. Ошо бул биринчи комната. Бияктан ушу детальдарын, керектүү нерселерин чечип алып, кыска подготовка болот. Экинчи комнатада уже покраска. Бул ошо экинчи покраска комната. Уже краска чачылган. Азыр күтүп атабыз. Где-то бир 3-4 сааттан кийин уже машинаны алып чыгып, калган чечилген бампер, фараларын фиксировать этип туруп, бир сыйра полировка кылып, полировка кылгандан кийин уже клиентке кабар беребиз. Машинасы даяр болгондугу тууралуу. Эми бардык эле жерде баягы красканын разницасынан арзандары бар, кымбаттары бар. Анан мисалы үчүн жакшы краска кылган жерлер бардык эле жерде кымбат. Мисалы үчүн мен өзүм бир машинаны Ошто покраска кылдырдым. Тааныштарды башында 120 миң деген да полный покраска. Анан 1-2 тааныштарды ортого салып атып, бир 90 миңге покраска кылдыргам. Анан бул жактыкы эми Кыргызстанга салыштырмалуу бир аз арзаныраак. Себеби биякта баягы товар доступный да, краскалар бардыгы ушул жерден. Бизде Кыргызстандан аяктан бияктан келген үчүн экинчи, үчүнчү посредниктердин колунан өткөн үчүн баа кымбаттай берет. Рахмат анда сизге, ишиңиздерге ийгилик болсун. Андан ары дагы ушинтип кыргызстандыктар баягындай чет жакта болсо дагы жакшы иштерди иштеп, ошол эле тажрыйба менен буюрса Кыргызстанда дагы ушул тармакты, ушул бизнести өнүктүрөт деген ойдобуз. Ишиңизге ийгилик. Опа. Опа. Нурсултан, өзүңөр көргөндөй азыр индустриал эри 6 дейт. Берде именно буу запчастар сатат да. Анан бул жерде движение көп болгон үчүн машина менен постоянно пробкада туруп каласың да. Анан атайын ушундай скутердин алып койгом передвиженияга жакшы да. Өзүңөр көргөндөй мындай ар жерге кирип иштейсиң да, бир запчасть бир жерде жок, экинчи жерде бар, ошон үчүн ар бир жерге кириш керек болот. Ошого скутер удобный болот да, ар жерге кирип чыккангачы, машина менен калып каласың да пробкадачы. Азыр биз ошо кечээги Tucson менен Аккордко 200 запчасть салыш керек, андагы экинчи гаражыбызда BMW RAV4 бар, ошого да запчасттарды алыш керек да. Азыр биз именно Lexus үлгүсүндөгү машиналарга келдик да, берде RX-тарга бизде көп болгон, ES бизде, AS ушу машиналарга полный запчасттар бар. Бу машинанын оригинал запчасттарын бардык нерсени тапсак болот да. Мына өзүңөр көргөндөй моторлор турат, оригинал фаралар, дискалар, эшиктер бүт мынакей чоң. Ушу көбүнчө основном бул жерде афганистер, пакистанистер көптөн бери ушу 20-30 жылдан бери иш кылат да. Анан бул Шаржадагы именно запчасть дүйнө жүзүндөгү эң чоң ушу запчасть рынок да. Эң чоң, дүйнө жүзү боюнча эң чоң. Себебен бар берде, мисалы үчүн Industrial Area 6 бул более жаңы машиналардын, бул Industrial Area 4-тө бул эски машиналаркы. Да Industrial 1-де бул тракторлардын запчасттары ушундай бөлүнүп кете берет да. Аябай территория чоң. Дүйнө жүзүндө биринчи местеде турат экен да. Авиа доставка бар да.
каждый четверг күнү бул жактан запчасть Кыргызстанга кетет. Суббота же воскресенье күнү Кыргызстандан клиенттерибиз алат да. Ошого мисалы үчүн эгер срочный болсо Кыргызстандан аласың. Эгер срочный 3-4 күн ичинде болсо десе, бул Дубайдан заказ берсе, 3 күн ичинде барат Кыргызстангачы. А эгер моторлор бар, машиналар моторлор бузулат да бизде. Андай мотор чоң запчасттар керек болсо, аны биз контейнер аркылуу салабыз. Контейнерлер примерно 25 күндөн баштап 35 күн ичинде азыр жетип атат. Данный время азырчы. Примерно ошол күн ичинде контейнер менен барат да. Бул азыр погода салкындап калды, бирок ошол малда деле ысык да. Жаңы эле берки футболканы алмаштырдык. Азыр 5-10 мүнөт ичинде дагы бул футболканы алмаштырышка туура келип калат да. Мына өзүңөр көргөндөй жалаң Элентра Сонаталар турат. Машиналар сууга чөккөн болушу мүмкүн, же арты алды чоңурулса калган тетиктер жарай берет да. Анан бизге, например, Элентра экен 2017-2018 да. Бампер мисалы үчүн клиентибизде Кыргызстандан эле заказ берет, магачы бампер керек оригинал депчи. Ушул эле бамперди, например, оригиналын бияктан $300 ала турган болсо, Кыргызстанда эми алар $800-900 тегереги да. Доставкасынан алып баргандан деле Кыргызстанга кымбат болуп калат да. Карап келсең, ошо көп эле азыр удобный болуп калды. Дубайдан заказ бергенчи. Ошо биз постоянно Авто Дубай, KG Авто Дубай запчасти, Авто Дубай СНГ деген 3 аккаунтум бар. Авто Дубай KG'де именно аукциондор. Анан Авто Дубай СНГ бул именно Россия өлкөсүнө орусча контент ал жакта. Анан Авто Дубай запчасти деген аккаунтум бар. Бул жакта уже чисто клиенттер менен запчасттар, именно машинанын тетиктери менен иштешем да. Ал жакта ошо балдар полностью жүргүзөт командабыз менен. Мына өзүңөр көргөндөй полностью мына Киялар турат. Көп машина, Kia Telluride'дар турат. Такомалар турат. Апчтым. Мында айтканда бүт запчасть бар да. Эми бүт запчасть дегенде 2000-жылкы машинадан 23-жылкы жаңы машиналарга чейин полный ушул жерде запчасттар бар. Bro, assalamu alaikum. How are you? Kifkalik, bro. Bro, for Hyundai Tucson. Which side? This side. Şunda her bir jeke giriş işin gerek da. Brother. Assalamu alaikum. Bro, for Hyundai Tucson 18 model. Backside door. Left, right. Right side, backside. Half. How much? 1,500. How 1,500, brother? How are you? Before I buy 1,000 dirham, brother. Here. Complete here, bro. Before your brother working here, yes? Yeah, I buy 1,000. Complete. How much? 1,000. Okay, complete. Yes. Empty. Yeah, no empty, just complete. How much? This one, no problem. 1,400 give, okay? No, expense bro. How 1,400? Bak bir de kımbat aytып атат. Анан биз буларды постоянно арзан алыш үчүн бир жерге келебиз да, анан келип туруп канча десең булар мынтип карайт да, булар уже Кыргызстандагы машина пруштар булардын алдында отдыхает да, чын айткандачы. Анан бизде да булар уже психолог болуп калган, бир жерде 20-30 жылдан бери иштегендер да. Мынтип келесиң дагы сени карап туруп эле бул билип коет да, канча жылдан бери иштейт. Жаңы келгенби же эски келгенби. Анан мындай по-любому булар бир атака кылып көрөт да, мынтип баасын кымбатыраак айтыпчы. Анан жаңы келсең сен билбесең, анан деп туруп эле 1-2 запчасттан кыйналып берди, күн ысыкта кыйналгандан кийин чарчап каласың, анан алгың келет да. Ошондой малда булар атайын бааны кымбат айтат дагы. Кокус жанагы клиент даяр болуп алып берсе буларга пайда да. Ошон үчүн сразу биз жана алабыз да, келебиз дагы. Канча десем бул айтат, например, 1,5 дирхам деп атат да. Мен айттым буга, өгүн эле 1000 дирхамга алып кеттим эле десем, ойлонуп туруп атат да. Булар ушинтип туруп анан болбосо айтабыз. Мен нарактан эле азыр мен мисалы үчүн $200, $300 арзан айтып ошол жерден таптым десең, булар кетип калсаң айтат, кедечи кызыккан болсо, туруп менден ал, мен сага жакшы бааны кылып берем депчи. Бу жерде булар өтө перекупщиктер, анан бул рынокто иштегендер уже мындай айтканда каршкыр болуп бүткөн балдар да буларчы. Чын-чынына келгенде базар өтө чоң экен. Дүйнөдөгү эң чоң тетик, унаа тетиктеринин базары дегенде эле бар экен. Себеби R6 индустриал дедиң, ошол жерде эле байкасак, Кудай бергендин өзүндө эле бар экен да. Кудай берген бизде эң чоң базар го. Бул жерде бир баягы бир эле жаңы унаалардын бул эски тетиктери эле ошол чоң Кудай бергенде бир орунда сатылат экен. Демек, азыр 2023 жылы дейличи.
унаа тетиктерин табыш дээрлик маселе эмес экен да. Мисалы мурда ошол эле тиги Американын Jaguar же болбосо дагы бизде баягы сейрек кездешкен GMC сыяктуу машиналарды алып жатканда аябай коркчу элек да. Мисалы ошол Infiniti сыяктуу мисалы жакшы дейт, бирок баягынан бизде Кыргызстанда көп болбогон үчүн рынокто Кудай берген базар дейбизби же башка базардабы айтор унаа тетиктерин табыш кыйын болчу. Анан мындай Дубайдан заказ кылганга деле мындай ачык эмес болчу да. Мурда баягындай каяктан табасың, ошондой бир маселелер бар эле. Азыр демек баары тең доступно, баары тең жеңил. TikToктонбу, Instagramданбы, авто Дубай KG деп издеп эле байланышсаңар, буюрса мына биздин Дархан досу сиздерге салып бере алат экен. Анан бул жакта байкашым боюнча баалар да аябай жакшы, себеби атайын багандай ушинтип эски машиналарды кезип союп саткандан кийин баалар да ошончолук арзан болуп калган. Эски болсо деле, бирок жаңыдай, жаңыдай. Ооба, бул жактан эски машина болсо деле, 2000-жылкы машина болсо деле, мисалы үчүн таза өлкөлөрдө айдалган машиналар да, бамперлери таза, эшиктери чийилбаган, краска болбогон машиналар обязательно запчасть менен иштеги келгенде деле, мен азыр бүгүн көбүнчө бампер, мелкий деталдарды иштеген үчүн мен ташына менен алып келбедим. Эгер чоң нерселерди ала турган болсок, краска обязательно текшериш керек. Себеби дегенде машиналар Америкадан дагы келет дагы, Америкада аукционго чейин, аукцион коюлганга чейин улар болот дагы, запчасть болуп союлуп сатканда деле, мисалы үчүн текшерсең, кээде баягы мурда покраска болгон болуп чыгып калат да. Ошого берде деле өтө кылдаттык менен караш керек да. Анан сен айтмакчы, бизде мисалы үчүн Porsche, Jaguar, ушу машиналар өтө мисалы үчүн коркушкан го, мурда ала албайт эле. Мисалы үчүн запчасть жок деп, мисалы үчүн бир жери бузулса, ошойдон Америкадан же башкаттан запчасть, Европадан запчасть алып келгенче 1 ай 2 ай отуруп калышкан да. Азыр андай эмес, Кудайга шүгүр, азыр уже аукциондан биз мисалы үчүн мурда эмне машина, только Camry, RAV4 ушуларды алчу элек да. Ал уже эл көнүп баштады, уже жаңы машиналарда Кыргызстандагы сейрек кездешкен машина, ошо Porsche Cayenne, ушундай ушу машиналарды эле эл уже баягы Jaguar'ларды көп алып баштады кыргыздар. Себебиден уже билип калды, то что Дубай берди эле. Мисалы үчүн айтып атырмын го, бүгүн заказ берсе, мисалы бүрсү күнү четверг күнү салсак, суббота күнү Кыргызстандан алып алат да, запчастьтери доступно. Бүт запчасть бар бердечи. Салам алейкум. How are you? Good. Long time not see, brother. No, I will fight soon. I'm training now. Huh? Yeah, inshallah. Okay. How are you, boss? Good. How are you, boss? Salam alaikum. Boss, how are you? How are you, brother? Good. Alhamdulillah. How's work? Good. Very good, alhamdulillah. All parts have Yes. for my country. Oh, yeah. Available. Available. Oh, which car? Discovery? This car, no, this car finish. Берде постоянный булар менен көчтүшөсө, Кыргызстанда дагы Range Rover'лер көбөйүп калган го, көбүнчө бизден орустар заказ беришет. Россияга дагы көбүнчө. Даже Россияда да запчастьтар, мисалы үчүн, бул жактан бир 80-70% кымбат болуп турат да. Ошол эле запчастьтар Дубайдан барат да. Ошо биз орустар менен иштешебиз. Say something about Kyrgyzstan. Kyrgyzstan? Kyrgyzstan. Very beautiful country. You was in Kyrgyzstan? Next time. Next time, inshallah. Keyingi жолу барам дейт Кыргызстанга. Okay, bro. See you. Thanks. All parts available. Yes, yes, of course. Okay, brother. Okay. Сүйчү ол алчы бердим. Берде бүт тааныш болуп каласың булар менчи көптөн бери иштешип. Кээде мисалы үчүн Карска деле алып кеткен күндөр болот да, булардан Карска деле кээде алып кете бересиң. Монда бүт запчастьтар берден заказ бересиң, бул жактан ичкерден полностью запчастьтарды алып чыгып берет да бизгечи. Ар бир иштин артында, ар бир жумуштун артында чоң мээнет турат. Чындыгында ансыз иш баягы өзүнүн мүдөөсүнө жетпейт деп ойлойм да. Ансыңарындай Дубайдагы ишти деле көрдүк, өз көзүбүз менен силерге деле колдон келишинче чагылдырганга аракет жасадык. Анан ушул жакта эмгектенип жаткан досубуз мынакей Дархан Эргешев колунан келишинче айтып бердим. Мына бул жактагы баягы түшүк боюнча машинаны кантип алып, каерден
анан кантип тетиктерге чейин алган жерлерде. Эми Дархан, ийгилик ишиңерге ошо жалпы ушу кыргызстандыктар, ошол жакта эмгектенип аткан бардык мекендештерибизге ийгилик ишиңер илгерилей берсин. Анын ичинде сен Авто Дубай KG деп ачкан өзүңдүн компанияңа дагы ийгилик ошол эле Кыргызстанда ачып жатам деп айтып калдым. Кудай бергенде атайын ушул унаа тетиктер үчүн ал жагыңа дагы иштериң илгерилей берсин. Анан 28 октябрь күнү боло турган беттешиңе дагы ийгилик каалайбыз. Буюрса жеңиш менен келип кыргызстандыктарды кубантасың деген ниеттемин. Эми сенден досум акыркы баягы көрүүчүлөргө дейбизби, биздин катталуучуларыбызга, мекендештерибизге кайрылуу сөзүң болот. Ооба, эми бардык иште эле кыйынчылыктар да болот, жакшы жактар болот. Ошон үчүн ошол нерсеге чыдасаң анан ийгиликтер келип баштайт экен да. Кудайга шүгүр, мына күн ысыкта экинчи футболкабызды уже суу болуп былчылдап баштады. Кудай буйруза Дубай азыр доступный болуп калган. Накем айта кетчү нерсе, мурда запчастьтар да Кыргызстанда закрыты эле да. Мисалы үчүн берден байкелерибиз бар азыр, аттарын айтпай койгон, ошо бир определенный эле байкелерибиз Кыргызстанга алып барчу. Алып барып туруп, мисалы үчүн каалагандай кылып сатып жүргөн да. Мисалы үчүнчү үстүнө $200 кошобу же үстүнө 3 эселеп кошобу, Кыргызстанда жок болгон үчүн эл алганда, айласынан алганда. Азыр алхамдулилля, Кудайга шүгүр, мына доступный болуп калды. Авто Дубай десеңер, менин аккаунтчуга толтур азыр биз менен бир туугандарыбыз өтө көбөйдүк. Айта кетчү нерсе, кимиңер менен, мисалы үчүн кимдин көңүлү менен туш келет. Например, бирөө менин көңүлүм менен, дагы бирөө бир бала менен, кимден болсо да Дубайдан заказ бере эле, менден болобу, башкалардан болобу, бардыгыбыз эле ушул жерде Кудайга шүгүр чет жакта иштеп жүрөбүз. Ошол таза, адал эмгек кылып, болушунча доступный болсун деп Кыргызстанга. Ошон үчүн бизден заказ берсеңиздер дагы ошол эле учурда дагы башка мекендештерибиз көп, айылдаштарыңар чыгат, сураштырып келсең туугандар чыгат. Ошо иштегендер көбөйүп калды азыр. Каалагандан заказ берсеңер болот. Кудайга шүгүр, Кыргызстанга караганда 30, 40, 50, 70%ке чейин арзан барат. Машинада эле, запчасть эле, даже Кыргызстандагы жок дефицит запчасттарды именно ушул жактан тапсак болот. Эми болгону ошондой мээнетти да балай билиш керек. Биринчи очередь кээде мындайлар да болот да. Бир запчасть Кыргызстанда жок запчасть сразу бул жактан эле чыга койбойт. Бияктан да издешиң керек да. Анан бирөө заказ бергенден кийин издеп баштайсың дагы, бир жума издейсиң. Күндө ушинтип чертемен киресиң да, 2 саат рынокто ар бир жерге кирип издейсиң. Аягында тапсаң, например, жок рахмат деп коет. Же бир ушундай нерселер болуп калат да, мындай мээнетиң бааланбай калат да. Себебинде мындай конкретно иштеп бирөөдөн заказ алдыңбы, ответственность сенде уят болбостон бир определенный срока таап беришиң керек да. Ошого заказ бергенде дагы уже ала тургандар заказ берсе, биз конкретно бул жактан биз жалгыз эмеспиз мындай. Даже менде жок, менин командам жетишпей атса, биз биякта кыргыздар баарыбыз менен ынтымактуубуз. Бирөөгө чала коебуз, ушинтип эле тез эле табылат да бүт нерсечи. Ошого кыргыз элиме айтчу нерсе, көбүнчө эле Дубай десе коркпоңуздар, машиналар мисалы үчүн Дубай дезилар ушундай прикол болуп калыптыр, бүтүн эле урулгандай болуп, урулган эле машиналар баргандачы, жок андай эмес. Андай да машиналар барып атат. Урулбаганда жакшыраак легкий урулгандар да бар. Анан алданып калдык, нарак-барак дегендей ситуация болуп атат. Мен башкаларына эми бардыгыбыз эле таза иштегенге аракет кылабыз. Чисто башкаларга жооп бере албайм, бирок мен өзүм үчүн алхамдулилля жооп берем. Мен колдон келишимче таза, бүт нерсени прозрачно, анан эл базындагы запчасть болобу машинаны мындай доступный кыргыз элиме мындай чөнтөгүнө пайда кыла турган же арзаныраак кылып бергенге мен өзүм сөз бере алам. Мен мага жана менин командама, себебинде мен азыр бойго дайынданып атам. Кудай буйруза эртең 28-де бой өтсө, андан кийин дагы бир зашта, андан кийин Кудай буйруза эми болуп калса, Кудай буйруза кыргыз элине жана мага эле жалпы элибизге чоң жаңылык болчудай болуп турат. Ошого мен көбүнчө эле тренировкада болгондо командам иштейт. Ошо командаман деле мен мага силер кандай ишенсеңер, командама да ошондой ишене бересиздер да. Кудай буйруза командабыз менен постоянно кыргыз элине доступный, бүт нерсени доступный кылып ачык көрсөткөнгө колдон келишинче аракет кыла беребиз Кудай буйруза. Мекендештерибизге чындыгында ишенсеңиздер болот. Баары тең андай колунан келишинче сиздер үчүн арзан машина, баягы ошол учурда жакшы машина, ошол эле мезгилде арзан машиналарды издеп салууга аракет кылып жаткандыгын көрүп байкадык. Рахмат. Чоң рахмат силерге да, Алла разы болсун. Иштериңерге ийгилик. Кудай буйруза
Кой сүткенден кийин Кыргызстанда жолугабыз иншалла, Кудай буйруса. Иншалла Кой буйруса. сүтүп Кыргызстанга поездду алып барабыз. Болду болсун. Тосуп алабыз. Иншалла болуптур. Чындыгында Дубайдын ысыгы кичине кыйнайт экен бул жакта. 5 күн, 4 күн, 5 күн болду келгениме, кайра кетким келип атат. Буюрса биздин сапарыбыз карып калды. Ошол достор, колдон келишинче аракет кылдык. Ушундай бир чыгарылышты даярдоого, себеби бүгүнкү күндө аябай актуалдуу тема болуп калды. Дубайдан авто бизнес. Кыргыз балдары бардык күчү менен мүмкүн болушунча сиздерге жакшы жана ошол учурда арзан машиналарды жөнөткөнгө аракет кылып жаткандыгын байкадык. Аны мен ишендүү түрдө айта алам. Ишенсек, 100% ишенсек болот. Анан сиздер менен коштошобуз. Каналга жазылыңыздар, буюрса дагы ушундай видеолорду чыгарып тура беребиз.